Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ustaz benim baykem 2019 жылы буунуп каза болуп калган. Мен көрүп калгам. Азыр жашым 26-та коркуп эле турам. Уйкум жакшы эмес. Эмне кылбай кылсам болот? Жин шайтандан аябай корком. Негизи эле коркуп эле турам. Ушул нерсени бир нерсе акыйданы туура түшүнгүлө. Мисалы бир адам өлгөн болсо, биз аны эмне деп айтабыз? Аны Алла алды деп айтабыз. Аны Алла aldı. Siz менен biz algan жокпуз аны. Can бере албайбыз, can ала албайбыз. Ошон себептен biz Allah'dan деп айтабыз. Демек, машалла, Allah адам өлдүбү, кайсы жол менен өлдү? Эми кол салып өлдү, кол салбай өлдүбү? Акыр бүт нерсе Allah'dan болду деген сөз. Бүттү. Башка эч нерседен болгон жок. Ошол себептен бирөөнө жанагындай бир адам өлүп калганын көрсөңөр, же да бир нерсе көрүп калган болсоңор, анда не атышыбыз керек экен? Ага көңүл бурбайбыз, машалла. Мындай эле Алла алды, Алла берди деп көңүл буруп коңуз. Дуа кылып коюңузчу дейт, дуа кылып коебуз иншалла. Таласка барат экенсиз, канча күн болосун, ал жакта дем салынат. Жок, таласка барганда дем салынбайт. Ал жерде иншалла бир эмерген ошол жерде сабак болот. Биз көбүнчөсү жанагындай барып атканыбызда только сабакка барып атабыз азыр. Эки жака дем салганга барбай атабыз. Эмне үчүн дегенде, ушул жакка келген адамдарды эле көрүп бите албай атабыз, жетише албай атабыз. Аякка барган болсок, дагы 100 адам, 200 адам кошулат. Ошондо ушул эле мени алып кетели деп атабыз. Азыр тадрис деп коебуз, сабакка көңүл буруп атабыз. Так, мени көп басырык басат, жаман түштөр кирбейт, эмне кылсам болот дейт. Ушул десе, бул жин шайтандар менен болгон маселе бул. Буга деген таквачылык керек. Мисалы ошол жин шайтандарды эмнеден коркот десе, биринчиден алар таква адамдардан коркот. Кудайдан корккон адамдардан коркот. Кудайдан коркпогон адамдардан коркпойт. Алар мындай, жана биз ойлойбуз, кантип көрүп турат алар. Алла айтып атпайбы, алар силерди көрүп турат, бирок силер аларды көрбөйсүңөр дейт да. Бул ошол нерсе, мисалы жин шайтандар сенин жүрөгүңдөгү акыбалды жана рентгендегидей көрөт дейт алымдар. Мисалы кызыл түспү, жашыл түспү мисалы алса, эгерде сен дүйнөгө берилген жанагындай жүрөгүң кара болсо, ошо каралына барып, буга могу күчү жетет экен. Же болсо эгерде келме айткан болсоң, же болсо бекем намаз кылган болсоң, ал адам жана мындай алыстап барат экен. Ошол себептен таквачылык кылган жакшыраак болот, таквачылык. Таквачылык деген Кудайдан коркуу, амал кылуу, намазга аябай бекем болуш керек. Негизинде эле биз көбүнчөсү намазга аябай сус мамиле кылабыз. Алла Таала салатихим сахун дейт го, алар намазды жеңил ойлошот депчи. Бул намазды жеңил ойлобош керек деңиз. Намаз ушундай бир амал, ал 7 катар асмандан Алла тарабынан буйрук болуп келген. Бул жөн эмес, балки ал түндө Алла Таала пайгамбарды көтөрүп, асманга апарып, бейиш менен тозокту көрсөтүп, баардык акыл көрсөтүп турган намаз берилген. Көп адамдар намазды бул кандай десем, бир жашоосунда бир керектүү нерсе катары көрбөйт. Бирок чынына келгенде сен күнү 3 маал тамак ичип аткандай эле 5 маал намаздагы сага менен бизге пайда берет. Ошол денеге дагы, жан дүйнөгө дагы, жашооңо дагы керек иштеп аткан ишиңе чейин таасир берет. Адамды өзгөртүп, жууп турат, кадимки тазалап. Көпчүлүктөрү намазды мисалы ондай жөн сажда кылып эле ушинтип эле кетип кала турган нерсе жок, андай эмес. Намаздын ар бир кыймылында өзүнчө шипа, өзүнчө хидаят, өзүнчө рахмат, өзүнчө жакшылык, өзүнчө нур катылган. Кимдер намаздан көңүл бурбаса, көңүл кошпогонсо, жашоодо субханалла мындай жан дүйнөсү кыйналып жүрө берет. Көп адам ойлошу мүмкүн да, мисалы мен кыйналбай эле жашап жүрөм. Мен курсагың ток, айдаганың машинең бар, дагы бир үй жайың бар, аялдарың бар. Мындай сен жашооң мындай сүрөттө, жана кытайский сүрөттө кооз турат да, бирок сенин жашооңдо жаны жок. Жашоого жан салуучу бул намаз. Намазың жок, калган нерселердин баардыгы тең жанагындай бир туз жок тамактай болуп эсептелет. Ушундай, муну жөн ойлоп көрбөгүлө. Парз деген сөз бар, парз. Бул буйрук. Бул жөн эле буйрук болгон жок. Бул деген субханалла Алла тарабынан буйрук болгон. Буга көңүл кошполду. Бекем айтылбаса керек. Кыямат күнү эң биринчи сурак намаздан болот. Намазың туура болгон болсо,
Kalgan büt amalların geçirilip ketedi. Kemçilikler geçirilip ketedi. Egerde namazın yok bolsa, kalgan birөөсүнөн de öte albayсың деген сөз. Ушундай. Берген садака, жанагындай нерселердин баардыгы тең намаз жок болгондо, уже мындай кичинекей күмөндүү деп айта албайм, бирок проблемни эртең күндө Алланын кабыл болобу болбойбу, Кудай эмне сактасын. Ошон үчүн намазга көңүл бургуламашылы. Намаз таквачылыктын башы намаз бул. Көз тийүүнүн кандай белгилери бар жана убагында жойбосо кандай зыян болот? Көз тийүүнүн негизи бизде YouTube'га кирсеңиз, көз тийүүнүн белгиси деп атайын сабак чыгарып койгонбуз. Үммөт KG'ге ошол жерден көрүп алсаңыз болот. Анан кандай зыяны болот? Мына жанында отурбайсызбы, суроо жазып турам. Зыянын көрүп атасыңар да. Ошондой. Ассаламу алейкум. Карызым көбөйүп, жан дүйнөнүн тынчтыгы жоголду. Үйдө уруштар, доочулар үйгө келет. İstiğfar айтып атам, намазын окуп жатам, дагы кандай амалдар көп кылыш керек. Сизге Аллах разы болсун. Машалла. Бул эми пайгамбарыбыз бекер айтпаса керек. Карыз бул кордук деген. Кандай кордук десе, күндүзү жүрөктө коркунуч, түн ичинде болсо сарсана деген. Мынекен түнү менен, күнү менен адам кыйналат экен. Эми ошол себептен, мисалы пайгамбарыбыз кимде карызы болгон болсо, ал адамдар карызын берсин деген. Анын жолун чыгарганда, айтканда баягы эң негизги нерсе баардык амалдар ниетке байланыштуу дегендей, ошо кимден карыз алган болсо, ошо карызын төлөп берем деген ниетте болуш керек. Көпчүлүктөр мисалы башында эле эми баягы жеткен жерген ал деген сөздөр бар го. Билгениңди кылып ал. Вот тамашалап болсо ушул сөздү айтпагыла. Бирөөдөн карыз алгандардачы, иншалла насип болсо берем деп айтыш керек. Бирок ошол карыз дагы мындай болуш керек да. Мына могу футлярды алдыңбы? Могунусу баласы уже. Бул процент. Футляр алдыңбы? Болду. Ушуну гана беришиң керек болот. Кээ бирлер бар эми разы кылам дейт го. Ошо разы кылганын да процент. Чудасабы? Ошону эч качан карыз алган болсоңор, эмнекен мына могуну берем. Бирок мындай айтканда могуну кошуп берем деп айтыштын кереги жок. Эгерде шерик деп коет, эгерде инвестиция кылган адам, мудараба деп коебуз го. Ошол мудараба ал инвестиция болуп эсептелет. Ал бөлөк тема. Бирок карыз алсаңар, мына могуну алсаң, только могуну бериш керек болот. Бир нерсе кошуп бербей, даже бир тиын кошуп бергенге болбойт. Анан бергендер болсо, мынча убакыт эметсең, анан кийин эми разы кыласың да деген сөз, мага процент бересиң деген сөз эле болот. Макулбу? Эми мисалса карыз берүүдө анын алуунун өзүнүн этикети бар. Шариятыбызда күнөө деңгээлиндеги бар, сооп деңгээлиндегиси бар. Ошонун бирөөсү ушул эң биринчи берем деген ниетти алгыла. Экинчиси субханалла, аны ошол мындай азыркы заманга ала турган болсо, бир иш боло турган болсо, мен эми мындай ала элек башталган мезгилде айтып коеюн деп атам, анан кийинке түшүп берейин. Мисалса, бизде сонун бир профессия бар, маркетолог деген. Билесиңер ушуну? Мындай айтканда рынокты безилдеп биле турган адамдар бар. Ушулардын илимин колдонуш керек. Адамдар ушул Кыргызстанда кайсы нерсе канча убакытка чейин өтүмдүү, кайсы нерсе элге көбүрөөк муктаж болуп атат. Ошол мезгилде сен сата турган жердин местасы, сага болгон берип турган рекламаңды бүт баарын изилдеп берет. Азирет Умар радиаллаху анху мындай дейт: силер соода илимин билбестен туруп биздин базарга жолобогула деген. Дегени караңгы киши илимин билбестен, сооданы билбейт, тоодон түшө калып эле субханалла, ана болгон койду сатып келип алып дордойго отуруп сата алам деп атасыңбы? Лучше кой багып жүрбөр. Жана сен кой бакканды үйрөнгөнсүң. Ана бүт баарын сатып келип алып турам, үйүңдү сатып баарын, анан кийин баягы тоокел чыгырашат деп ар нерсени баарын кылып, анан акырында келатканда эле сен жеген мантың уже лишний да, ужечи. Ошо сен бизнес кылам деп келаткан акчаңдын жеген мантуң уже лишний. Сен туура эмес жеп алдың, сен лепешканы майонез менен жешиң керек болчу. Сен манту жей турган даражага жете элексиң деген сөз да. Ошонун себебинен мындай ошол билип, көрүп, изилдеп туруп анан кийин ошо базарга кирет экен. Анан ошону салганда дагы мындай дейт да, акчаны 3кө бөлүп салыш керек. Биринчи бөлүгү испытательный кирет. Экинчи бөлүгү болуп туруп турат.
3-cü bölügү такыр иштетпейсиң. Бул ошо китептерде бар, айтып аткам. Мына кыргызча түшүндүрүп берип атам. Тиги жерде башкача жазылган. Андан кийин бирөө менен шерик боло турган иш бар. Ошонун баарын изилдеп туруп анан кийин бир нерсе кылган дурус болот. Эң жаман акча, эң жаман коротулган акча бул үй кооздош үчүн алынган акча десем, кээ бирлери мындай эми бизден элдей жашашыбыз керек да. А сен ким айтты? Кредит алып туруп анан үй кооздор. Эмне үйүңө обой чаптап койсоң эмне эртең кайра обоюң акча табабы сен? Биринчи машинени 570 600 менен алардан мурда сен ошо бензин куя аласың, ошону карашың керек да. Чудастар, бир нерсени кылардын алдында мен силерге бизнес үйрөтүп баштамакчы болуп. Айтайын деген нерсем кыргызча түшүндүрүп бердим. Кээ бирлер бар да, мындай деп койсо ошо менен кетип калгандар бар. Андай эмес. Ар бир нерседе субханалла, мынакей силер үй салыш үчүн акча кредит албагыла. Балаңарды үйлөндүрүш үчүн акча алып үйүңөрдү ремонттоп ойлогула. Кызыңарды бериш үчүн кыргыздын бир жаман сөз бар бирчи, бир көрмөккө жан бермек депчи. Мындай кылып болбойт. Бүт карыздын, Кыргызстандагы элдердин карызынын 100дөн 90% только үй ремонттогонго кыз бергенге кеткен. Мен канчаңар менен сүйлөшөм да, эмне акча алдың мынча алса айтат, кыз бермекпиз, куда тозмокпуз. Анан үй ремонттодум дейт да. Анан мага келет, субханалла, мынча өсүп кетти, жардам бериңиз дейт да. Биз андайларга жардам бере албайбыз да. Андан башка ачык адамдар толтура. Сен үйүңдү ремонттоп алып, нормально жашап атасың. Анан кийин карызсың. Андай нерседе субханалла бул кайыр жок. Мына демек абалким ушул 3 нерсенин бирөөсүндө эме болду. Ал эми кимде ким соода кылып атып, иш кылып атып банкрот болгон болсо, андан башка коркпой эле койгула. Эмне үчүн коркпой эле койдук? Анткени дайым унутпагыз, мисалы сиз ишкерсиз да, сиз иштеп жүргөн адамсыз, билесиз, сенден мындай сен акчаң эле кетти. Сен акчаң эле жок болду. Бирок сенин талантыңды, сенин мүмкүнчүлүгүңдү эч ким сенден алып койгон жок. Чудасыңбы? Демек сен кайра эле ошол жоголуп кеткен кагазды кайра табасың. Ага чөгүп, анан кийин эмне кылам? Жок, субханалла. Эшиктерди каккылай бериш керек. Эки эшиктерди каккылай бериш керек. Өзүн айтып атам, дуа кылып атам, намаз окуп атам. Бир күнү бир чоң шейх бар, Шейх Фудайл деген. Ошол Шейх Фудайл рахимулла мындай дейт. Мен Аллах Таалага талыкпастан дуа кылыштын үлгүсүн кичинекей баладан үйрөндүм дейт. Бир күнү жолдо кетип баратсам, бир кичинекей бала апасы дээрчип чуркап атыптыр. Апасы эшикти жаап туруп баласын бекитип койду, баласы эшикти таңкылдаткан боюнча калды дейт. Анан кайра кайтып келатсам, баягы энеси кайтып келеткенде карасам бала дейт, ошол эшиктин түбүндө уктап калыптыр. Эшикти ачып энеси аны кармап, бөпөлөп, ушундай үйүнө кирип көрдүм дейт. Атаң көр, ушу эгерде кичинекей баладай талыкпай, Алланын эшигин дайыма каккылай бергенибизде дейт, Алланын ырайымына сөзсүз бөлүнмөкпүз деп ушу сабак болду берген мага. Демек, сен дуа кылып атасың, талыкпай каккылай бер, сурай бер, я Алла. Анан сурай бер десиле Азирет Умар айтат, билесиңби, сонун сөз бар да, мага аябай жагат. Караса, о Ахли Суфа мечитинин этегинде, пайгамбар мечитинин жанында мындай дайыма чогулуп турган адамдар болот, такыбалык кылгандар, ошолор дуа кылып, зикир. Эмне кылып атасыңар десе, дуа кылып атабыз, зикир кылып атабыз десе, таягы менен мону жатка чапкан экен бардыш. Тур, бар, жумушка чыгалы деген да. Аллах силерге асмандан динар менен дирхам жадырбайт деген. Алтын менен күмүш жадырбайт. Чукла кора чыккан экен. Биздин денебиз famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur. Өз рызкыбызды биз издешибиз керек. Алла Таала рызкыбызды жайып чыгарган. О бирөөңкү Америкада экен, бирөөңкү Россияда экен, бирөөңкү Европада экен, бирөө Кыргызстанда экен. Ар ким өз рызкысын ар кайдан табат. Мен көп эркектерге айтам да, монте иждивенияда атаңдан алган 8000 сом эмесин карап отура бербейсиз. Пенсиясын. Чык, бар. Эмне отурасың? 30га чыктың, субхана, катын деле алган жоксуң. Бирөөнү деле жылыткан жоксуң, өзүң деле жылыган жоксуң. Чөнтөк болсо эле уштап отуруп эмне пайда? Бар, кыймылда, аракет кыл, чык, бар, субханалла. Атаңдын коюнунан чык, энеңдин памперсинен чык, субханалла. Бар, иштеп кел, субханалла. Бул деген алдыда, ким алдыда болсо, дайыма алдыда болот деген сөз бул. Эч качан субханалла мындай жатып алуу шариятыбызда мындай коюлган эмес.
Bir nерсе дагы жазыш керек. Аракет кылып атасың, болбой атабы? Мына бир нерсени унутпагыла. Эгерде сен күнүнө өзүңдүн үй бүлөңө, балаңа, аялыңа жетерлик продуктуга акча таап келип аткан болсоң, квартиранын акчасын таап келип аткан болсоң, балаңдын кийимине, аялыңдын кийимине, өзүңдүн бир муктаждыгын чече турган деңгээлде акча таап аткан болсоң, сен ишиң жүрүшүп элатат. Түшүнөсүңбү? Сен бир нерсени унутуп атасың. Сен эми ошол күнүмдүк тапкан акчаңды колдонгонду үйрөнө албай атасың просто. Кедейдин бир тойгону байыганы деп, байыганы бир тойгону дейт. Бул эмнеден айтылган билесиздерби? Көп адамдар субханалла ушул кичинекей акча таап туруп, эми эртең жеп коет. Андай эмес, субханалла. Андай эмес. Пайгамбарыбыз айтат, эки түрлүү адам бул дүйнөдө рызкысы кең болот деген. Биринчиси калп айтпаган адам, экинчиси ысырап кылбаган адам деген. Ошол себептен машалла калп айтпаш керек, анан ысырап кылбаш керек. Байке, сиз аракет кыла бериңиз иншалла. Жакшы сабак болду, мен жаба жактуу. Ассаламыңыздар, жолдошум жалкоо, эч бир ишти баштай албай жүрөт. Үйүбүз жок, азыр сизди угуп отурат, кеңеш айтып коесузчу. Так, байке айланайын, жалкоо болбо, Пайгамбарыбыз Аллахума инни ауду бика Allahümme inni a'udhu bike minel hammi vel huzni ve a'udhu bike min azzi vel kasli ve a'udhu bike minel bukhli vel cubni min galabeti dayn. Min galabeti dayn. Ошол дуасында Пайгамбар, "Я Алла, мени жалкоолуктан сакта" дейт. Жалкоолуктан сактаныш керек. Эгерде сиз бир күн мейли эс алсаң болот. Бирок 3 күн жатып койгон болсоң болду уже. Сенде эки нерсе пайда болот. Биринчиси бул акыл зээн начарлап баштайт. Эркектин бир жолу айтсам, мен бирөө сурайт да, "Молдоке, эмне үчүн эркектер такыр болбогондо эшикке чыгып алып таш тээп тур" деп айттыңыз эле дейт. Билесиңер, сабак бар ушундай укуктар беле? Эркек такыр болбогондо эркектер мынакей, мына 80деги чалдар деле угуп алгыла. Байке, сиз деле мону көтөрүп алсаңыз болот, сүйрөп алсаңыз болот. Такыр болбогондочу көчөгө таш тээп туруш керек. Эмне үчүн десе, анткени психологияда эркек кишинин өсүп өнүшү, акылдын өнүгүп турушу кыймыл аракети менен болот. Дайыма кыймылдап туруш керек. Бирок жанакындай оралып даңкылдатып ургулаган кыймылда эсептелбейт ал. Ал тренировка эсептелет. Эшиктин алдына чыгып алып, шыпырын алып алып, шыпыра бер. Эчтеке жок болот да, жумуш жок, шыпыра бер. Такыр болбосо башыңдын түйүнү бар да, ары кара, бери кара дөңгөлөн тээп кой. Мындагы даңкрак менен көтөрө бер. Иши мындай айтканда бир полезный нерсе кыла бериш керек да. Токтобош керек. Эркектин кыймылы анын өсүшүнө себеп болот. Эркек 3 күн жата турган болсо, болду. Бер жагы 3 жылдын өзүнө артка кетет. Ошондой. Тоого бар эс алып атасыңар, эс алам деп. Бул негизи туура эмес. Эмне үчүн туура эмес? Анткени себеп, субханалла, бул эс алууга жатпайт. Бизде бир раматлык байке бар эле. Сен айылына сигинчи. Балдарына чөп чаптырып келип анан кийин, эми балдарым чөп чаап чарчадык, эми картошка алсаңыз эс алалы деген да. Картошка отоп, эс алалы деген да. Бар өткөн ошол адам эле. Балдар да ошондойбу азыр? Жандай болбой калды бул. Дагы ошондой болуш керек, билет мынакей, субханалла. Ошондой болуш керек. Мына байке айланайын, үй алыш керек срочно. Жеңем көчөдө калыптыр. Ошондой. Аялдар шашпагыла. Ооба энебиз шашып ийип, баарыбыз бул жерде жүрөбүз. Макулбу? Шашпай эле ошо аял киши шашпаш керек да. Аялдар күйөөсүнүн алып келген нерсесине шүгүр кылса, үй өзү эле келет. Качан аял киши күйөөсүнүн алып келген нерсесине ыраазы болбосо, ал субхана эч качан алдыга жылуу болбойт. Ыраазылыкта жатат. Күйөөңүздөргө ыраазы болгула. Ыраазы болуш керек. Мен бүгүн деле эртең менен келет ойлом, бүгүн сага айтканда мен эркектер жөнүндө көп айтам деп келгем азыр. Эмне үчүн көп айтам? Анткени себеп, субханалла, эркекти Аллах приоритет катары биз өйдө койдук деп айткан. Үйдүн кожоюну эркек. Үйдүн башчысы эркек.
Үйдün жol башчысы эркек. Bunu türlü жол менен айтып берейин деп атам. Бардык тарабынан эркек. Анжан чүт-чүт ичип койсо деле ошо эркек. Чүт-чүт калбайтып койсо деле ошол эркек башчы болуп тура берет. Эми жанагындай бир анча-мынча жаман адаты болсо да, сөгүнчөк болсо дагы, о пауж ойноп кечке жатса дагы үйдүн башындагы эркек. Муну унутпаш керек. Мен муну аз аялдарга айтып атат экен деп ойлогом. Мен силерге айтып атам. Көчөнүн мага бергенде шефти кара деди го биринчи. Андай болбойт. Аял шеф болушу мүмкүн эмес. Эркек шеф болот дайыма. Тамашалап болсо да айтпай калам муну. Анткени жеңем тамашалап жүргөнүп калып өзү шеф сезип албайсың. Билесиздерби? Ойлогула. Аны улам-улам айта берсең эле шеф болуп калат. Өзүң билбей каласың, кантип көлөч көтөрүп жүргөнүңдү. Бул психология ушундай нерсе, субханалла. Муну мен айтсам, анда мен азыр тартынмакмын. Кой, муну айткан болбойт азыр. Мен айтсам, субханалла, кой жерден барды, бул не болот. Жок, муну Аллах айткан. Куранда эркекти Алла эркекти алдыга койгон. Аялды болсо бизге урматтаганга, сыйлаганга, жан дүйнөбүздү жыргаганга, көрсөң сүйүнгөнгө жаратып берген да. А сен болсо эшекче иштешиң керек. Чудасыңбы? Сен кечке качырдай иштешиң керек, арбаны сүйрөп алып. Ошол үй бүлөнү багышың керек. Ошол алган аялыңды мындай болсун, мындай болсун, мындай болсун, мындай болсун, багышың керек. Сен ишиң ушул. Чудасыңбы? Үйлөнү электер угуп алыңдар. Силер үйлөнү электер жанагы мени бага турганда алам дегендер бар араңардачы. Анча-мынча бизнес леди болгондор, бизнеси бар алам дегендер чыгып калды, альфостор. Андай кылбагыла субхана. Анда сен эме болуп каласың жанагындай бир. Бар го кандай сен. Күчүк деп айткандан алыстык болуш керек, бирок эме андай. Жок, бөлөштө эмес болуп калды азыр. Өтө кыйналып каласың жашоодо. Эркек үчүн субхана намыс болуш керек. Эркек үчүн намыс болуш керек, субханалла. Күйөө аялынын иштетип коюу, аялыны субханалла башкартып коюу деген нерсе бул өтө чоң нерсе. Анан сен мен башкарасың, молдок айтты деп сабап баштабагалы макулбу? Бирок мен силерге айтайын десем, силер өйдөсүңөр. Өзүңөр кадырлап, жок ден ушул жерге келген 500 эркекти көтөрүп коеюн дейм да эмечи. Анан биз ар жакта баардыгы аялдын укугу бар, баланын укугу бар, иттин укугу бар, тиги мышыктын укугу бар. Көтө тоодо жүргөн жапайы чочконун да укугу бар экен азырчы. Доңуздунчу. Байкуш эркектердин укугу калганын билбейсиң азыр. Телефон музыка коюп башка жер көрүп. Лак мен эжем менен жездем балалуу болбой жатышат. Эми субханалла, баласы маселеси келсе көрүп берейин, Так, машинеде. Кандайсы мен 4 жылдан 4 мезгили болсо дем алышы жок иштейм. Бирок кечке таап барган акчам кээде 2000, кээде 5000 ойду табам. Бирок аялым алымсынбайт. Кечке тапканың ушуу деп дейт. Көбүрөөк тап. Алымсыңдыр. Дагы аракет кыл, субханалла. Мен силерге эмне айтып атамбы? Акча таап аялыңарга берип койгула деп атамбы? Акча тап чөнтөңдү салып жүрүп атам мен сени. Керектүү нерсесине берип кой деп атам силерге. Айттым сабакта, мисалы, акча таап берип койгула деп. Айттым баланча таап атам деп отчет бергиле деп. Силер өзгөргөн кинодон көрүп алгансыңар да, айлыгын берип аткан орустардычы. Анан цивилизованный болуп орусча сүйлөп койсоңар кантип. Бул ушундай нерсе мынакей. Аялдын өзү эжекелерим бар мынакей, мен таарынчпай эле койсун. Аялдын боо кокту толтур алтынды көрсөтүп айланайын, сүйгөнүм, ардагым, жаным. Мына коктун ортосунда алтындын баары сеники мындай карайт. Эмне болду десе, тиякта жокпу дейт да. Тиги коктуну карайт экен да. Ошо себептен субханалла мен акчаны таап алып берип койгула деген жокмун. Жеңелерим айланайын, алып жүргөнүп калгандар бар да ар жерде азырчы. Байкем бүгүндөн баштап бербейт сага болду. Ошо оңолду байкем уже. Эркек болду. Ошондой да. Мен айтпасам ким айтат силерге? Улам жыл өткөн сайын субханалла,
мен көчө апама айттым. Апа, Советтер Союзунда төрөп койгонго рахмат дедим. Ушул заманда төрөп койгонго рахмат. Мен ушул балдарымдын заманда төрөлбөгөнүнө ыраазымын да. Коркуп атам ушечи. Коркуп атам чын. Анткени кечинде пикирден эле коркуп кеттим да. Так. Батаңызды алайын деди эле, суранч бата берип коңушу, сизди сыйлайбыз, муртай балдарым Эл мырза, Бек мырза сизди угуп жатат. Айланан Эл мырза менен Бек мырза, менин батам, менин насаатым. Кудайдан корккула. Ар дайым кайда жүрбөгүлө Алладан корккула. Бата сурап аткан апаңарды, атаңарды сыйлагыла. Жашоону адал менен жашагыла. Ар дайым туура сүйлөгүлө, калпычлардан болбогула. Ар дайым адамдардын алдында кадыр барктуу болула. Кадыр барктуу жогото турган жаман нерселерден, жаман ойлордон, жаман амалдардан сактангыла. Ар дайым улууну сыйлагыла, күчүнү заттагыла. Ар дайым мамлекетчил, мекенчил болула. Эч качан адамдарды мекенин чыдап кетип барып көргөндө, жамандаганда алардай болуп калбагыла. Ошондой. Аял алган болсоң, аялыңды сыйла. Балдарды жакшылыкка тарбиялагыла. Ошол мынакей. Мен студентмин. 3-4 жолу 3 күндүк даватка чыгып келген. Бирок менин иманым алсырап кете берет. 5 маал намазды чыдап сала берем. Эмне кылсам болот? Эмин субханалла, ушул сөзүңүз эле өзү иманыңыздын баарын белгиси. Ошол бир адам кайгырып атсаңар, таң көрү, ушу мен намаз окуй атам. Таң көрү, ушу мен ушу намаз кыжалат башталса, жүрөгүмдө бир кыжалат болсо, ушу күнөө кылып жүрөмбү, туура эмес жашап койдумбу деген кыжалатыңар бар болсо, маша сиздин иманыңыз баарын белгиси. Эми иманыңыздар сактап калгыңар келсе, анда имандуулар менен бирге болула. Чөйрөңөрдү өзгөрткүлө. Жанагындай бар да, кээ бирлер картеждин чөйрөсүнө кирип алат, карт ойноп кетет. Намаз окуп атып картеждин чөйрөсүн толтура. Кээ бирлер наша чеккендин ортосуна кирип кетет. Анткени эмне үчүн намаз окуп атып наша чеге бериши мүмкүн. Кээ бир адамдар бар, жанагындай дагы бир нерсеге кирип кетет. Ошол чөйрөдөн үзүлүп, Кудайдан корккон, Алла бекер айтпаса керек, садыктар менен, Кудайдан корккон, өтө олия болгон адамдар менен бирге жүргүлө деген. Такыр алар менен постоянно жүрө албасаңар дагы, бир жумада бир жолу ошол аалымдардын сабактарын угуп, бир аз бир жүрөктөрүн бошотуп турганга аракет кылыңыздар. Дагы бир чоң нерсе бар, кимде садака берип жүрсө, ошол адамдар иманы бекем болот. Садака. Ушундай. Та Ассаламу алейкум устаз, жолдошум менен үйлөнгөнүбүзгө 4 жыл болду. Бир уулубуз бар, боюмда бар да, витамин алып ичпей, каным аз болуп, операция менен төрөгөм. Азыр да көтөрүлбөй жатат. Төрөгөндөн кийин депрессия болуп, көп ооруп кыйналдым. Жолдошум бул нерсени түшүнбөй, жалгыз сен эле төрөп атасыңбы деп катуу сөздөрдү көп айтат. Кол көтөрөт. Азыр эми ажырашам дейт. Сен өзгөрүп кеттиң, жумуш таап иштебейсиң деп көңүлүм калды сенден дейт. Мен ажырашкым келбейт, жолдошум айтып коймосу, сизди угуп жатат дейт. Баарыңар эле угуп жатат экенсиңер да мени. Чындай. Байке айланай. Кой. Андай дебеңиз. Жеңемден субхана караңыз. Көп азыркы мезгилдеги коомдогу негативдин көпчүлүгү именно ушул жагында болот азыр. Бизде бир клеймо бар да, бул жерде пешинеге жазылыш мусулман деген. Бул жерде печат бар. Мусулман деген. Анан ошо сиз жок деген мисалы бир жолу жумасына мечитке барсаңыз деле, аялыңыз деле бир туугандар деле, ой бул молдоке жума намазга барат дейт. Караңыз, эми бизде исламда пайгамбарыбыздын аялдар жөнүндө айткан көптөн насихаттар. Ошонун бирөөсү боюнда бар аял жөнүндө, төрөгөн аял жөнүндө, ошондон кийин аны тарбиялаткан эне жөнүндө. Биринчиси пайгамбарыбызга келип, о Алланын элчиси, мен аял алайын дедим. Кайсынысын алайын десе, пайгамбарыбыз имандуусун ал. Эгерде ал сулуу болгон болсо дагы көп төрөй турганынан ал деп айткан.
Демек уже төрөй турганды приоритет катар койду. Эмне үчүн андай? Анткени себеби субханалла негизги маселе жашоодогу эркек менен аянын ортосундагы маселеде ошол экөөнүн ортосунда баланын болушу экен. Эгер эми бала болбогон болсо, субханалла тагдыр деп баш ийүү экен. Андан кийинкиси бирөө келип Алланын элчиси, мен дайыма балдарымдын алдында кадыр бартуу болуп тургум келет десе, пайгамбар саллаллаху алейхи мындай деп айткан. Сен ошол баланы көтөрүп жүргөн аялга жакшы мамиле кыл, сенин балдарың сага жакшы мамиле кылат деген. Бу эркек киши үстүнө чыгып коюп эле, анан кийин аялды төрөтүп коюш эле бул эмес. Анын ден соолугу да аманат. Бирөөнүн үйүнөн аялды алып келип алдыңар. Аны субханалла каалагандай колдондуңар. Анан субхана ичин жарып төрөттүңөр. Эми акырында субханалла сага ошону жек көрөм, жоксо сени менен жашабайм деген болбойт. Азирети Умар халифа болуп турган мезгилде көчөдө турган ушуну ууруп тепкиленген аялды көрүп, аны сен кимсиң десе, баландай болот. Эмне болду десе, мени күйөөм сүйбөйм деп үйдөн куалап чыкты деген. Ал жетелеп барып эркек жанына, ey баландай, сен кимсиң? Сен билесиң ким экениңди? Баягы Азирет Умарды карап, халифам дейт, биздин эркек менен аяк ортосундагы нерсеге киргизбеген, турар деп куалаган. Азирет Умарды куалаган. Ошондо, ey акмак дейт. Уккун. Алла сага бул аялды аманат кылып берген. Бул аялды сен сабаганга, анан кийин көчөгө куалап жибергенге жөрөткөн эмес. Менин сүйүктүү досум Мухаммад алейхиссалам мага айткан, эгерде кайсы бир аял кишинин жаман жагы болсо, анын жанында бир жакшы жагы бар. Ошо жакшы жагын карап жашай бергиле деп айткан. Карагыла. Аял кишини субханалла иштеткиле деп айткан болбойт. Бар тур, иште, акча тап. Жок андай эмес. Аялың сен үйүңдө отурганда гана көркүнө келет. Аял көчөгө чыгып жанагындай боёнуп алып, жасанып алып көчөдө жүргөн аялдар көрүп алып, силер ойлобогула, булар көрктүү, сулуу экен деп. Жок, андай эмес. Аял киши үйүндө бетин жаап отурганда сулуу болот. Кандай бул эркек? Кыямат бар. Кыямат бар. Узун бир окуя бар. Ошол жөнүндө. Мындай. Аллаху акбар. Бейиш. Каяк экен? Бейиштин эшиктин алдында атың ким? Аялың барбы? Адилет бейиштин эшиктин алдына келди. Аялың атын айтпайлы кой. Макулбу? Бул аяшыңар болот, мунун аты баландай экен деп эшикке тааныштырба, макулбу? Силерге да тиешелүү ал. Анан субханалла кирип келди. Мына бейиштин эшиге кирип атканда шап келипти, бир кол келипти эле ийиңе тиеткен да. Караса узун бир кол экен. Алла Тааланын өкүмү менен периштелер баягы кол менен кошо тартып келет. Караса аялың болот экен. О Алла, мен бейишке кире турган убагымда эмне болуп кетти десе, бул аялыңдын сага доосу бар экен. Эң кыямат күнү эң катуу доо кыла турган бул субхана силер менен биздин аялыбыз болот. Өтө чоң маселе бул. Ал айтылат, о Алла, бул маған дин үйрөткөн эмес. Мен акымды берген эмес. Мен бирөөнүн үйүнө алып келип мени сабаган, зордогон, кыйнаган. Мага акымды алып бер дейт. Мына ошондо эркектин азыр деле мисалы сот боло турган болсо билесиңерби, азыр аялга 70% кетет. Ошол сенен кепчиликтер башкаларга үйлөрдү оформлоп жүрбөйсүңөр. Кетип калбасын деп туруп. Толтура андайлар. Азыртан берекени качырып салгандар бар ошочу. Анан анын акысы берилгенден кийин эркек тозоктук болуп калат экен. Адилеттүү күн бар. Бул дүйнөдө балким ата-энеси жок болуп, жетим болуп, бир туугандар алсыз болуп, сен күчтүү болуп, сен үстүнө чыгып, монда дерделеңдеп турушу мүмкүн. Бирок кыямат күн болгондо Алланын аялдын акысын берип оор болот. Ошол себептен бул дүйнөдө эле акыры жакшы мамиле кылыңыздар. Ушундай. Аял кишини иштетүү керек эмес. Аял кишини кыйнап, аялдын иши ушул. Сага төрөп бериш керек, сен төрөткөн балдарды багыш керек, тарбия бериш керек. Ушундай. Бирөө келип, устаз менен учураш дейт. Кандай братан дейт, баягы бала кичинекей болот. Жакшы братчик деди.
Анан кийин бул акырын көнүп калган атым мынтип көчкө төгүп койсом, ой бир шатырата сөктү мени. Атасы карап турат андай. Разы да таң. Анан аялым да ушинтип сөктүрөсүңүз. Ооба, балам эркек да дейт. А болду, түшүндүм, субханалла. Короче, bir eşek tarbiyalı attırdı kırıç. Gülüp koyup, akırı çağırıp koyup, ne diyeyim başka. Bir eşek erkekleri var. Ben eşek degen sözdü, bu en jaman sözdü esептейм. Balaсын сөгүнгөн үйрөтүп аткан, өзү зынада жүргөн, аялын сабап аткан, карыз алып качып жүргөн, балдарды туудуруп коюп качып жүргөн бул эшектер бар. Мага жаман көрбөй эле койсун. Кээ айтып беришет, мен бул тоолук молдом бул жердики. Көрдүңбү, тоол. Биз субханалла ичинде катуу суу ичебиз. Сен ичип аткан суу мындай до конца жута албай атасың, байкадыңбы? Темири көп. Ушундай жердин молдосумун мен. Бизде ушундай грубый сүйлөйбүз. Бетке айтып салабыз. Кээ бир нерсени күлүп жайнап отуруп катып айтып салабыз. Бирок айтыш керек. Ат башынын суусу жеңил экен, мага жакты. Силер толук катар эсептеп алам, высокогорье болсо делечи. Элиңер да жумшак болот экен аябай. Бирок бул ортодогучу баягы аябай болот экен, катуураак болот экенбиз. Көлдүн суусун ак судагы жеңил экен да, бул чолпонатта жакмай бойм бар го. Ошол жерлер эме экен, катуураак. Ошон үчүн аракетин ошого чыгарышат. Ошон үчүн андай кылбагыла. Эркектер эсигерге келели машалла. Урмат. Болду. Устаз үй сатканбыз, биринчи карда задатык таштаган аз сумма, бирок келишкен убакта акчаны келип кылып бере албады. Биз да башка үй алганбыз, ошол үчүн акчаны беришибиз керек. 10 күн ашыгы менен күттүк, ала албайбыз деди. Кыска убакта бир аз арзан саттык. Суроо келишкен убакта акчаны даярдап бере албады. Задатыкты кайтарыш керек. Задатыкты кайтарыш керек. Макулбу? Аны өзүңөр адал эсептеп албагыла. Эгерде содада айта турган болсо, мынакей мен алам муну. Эгерде келбей алсаңыз бербейм десем, дагы ошондо да макрур болот. Шудазбы? Задатык ал субхана сенин акыңың эмес ал. Ушундай содадан калтырса дагы. Анткени себеп субханалла, ал сиз ортоңордо содан ааламат эле болду, бирок содан өзү болгон жок да. Анткени баланча убакытка чейин деди да. Бул өз сода кылууда өзүнүн бир эрежелери бар. Муну карашыбыз керек, макулбу? Задатык, мисалы бизде Ханафиде ассалам мындай кол алышып болду дегенде уже сода бүтөт. Түшүнүктүрбү? Анан бирок ошол эле мезгилде соданы кайра буса турганда чеги бар. Акча бере албаса, кыла албаса, мисалы сатуучу сатып алуучудан бузат. Сатып алуучу бузбайт да, сиз буза аласыз. Сатуучу. Түшүндүрбү? Сатып алуучу болсо, субханалла, өзүнүн шарты болгон болсо айтып койсо, сиз автоматик бузасыз, сода болбой калат. Задатык акчаны кайтарып беришиңиз керек. Устаз кызым 11 жашта төшөгө зар ушатып коет. Ушу демдин пайдасы тиет. Ооба тиет иншалла. Жанакы эме энурез болгон балдарды проблемасы жеңилдейт. Коркпойлоңуздар иншалла. Кадимгидей ордуна келет. Ассалам устаз, таласка бир атанын күмбөзүнө атын унутуп калдым, кечиресиз, зияратка деп тазаланып келебиз деп барып атышат. Ошол жөнүндө түшүндүрүп берип коесуз, Алла ыраазы болсун. Аяктан туруп жууп берет бекен бир жерге. Танасыңар. Тазаланган суу тазалайт, ибадат. Бирок мүрзөгү бар, ким тазаланат деп айтты силерге. Бул ширк. Өтө чоң ширк. Мүрзөгү бар. 3 эле жерге зиярат кылган болот, эсиңерден чыгарбагыла. Биринчиси Мекке, экинчиси Медина, үчүнчүсү Куддус. Ушул 3 гана жерге барып зиярат кылган Аллах уруксат берген. Калган бардык жерлердин баарына мүрзөгө барсаңар болот. Куран окуп коюш үчүн карап туруп таңыр пайгамбар айткан: "Эй Алла, булар бизден биринчи келип алышты. Биз да ушакка келебиз" деп өзүңөрдүн баягы ахиретиңерди эстеп барсаңар болот. Бирок тазаланыш үчүн мүрзөгө барыш болбойт. Ал жерден эчтеке тазаланбайт, макулбу? Аял кишилерге барса болобу? Эмнеге барасың аялга? Жөн негизи мүрзөгө. Аял кишиби? Жок, аял кишилер барбайт бизде. Өтө зарылчылыкта гана барбаса,
Kalan убакта аял киши мүрзөгө барышы шарият өзү жактырылбайт өзү. Жаназага турбайт аял кишилер, көпчүлүккө барбайт аял кишилер. Аял кишинин иши өзгө белет, андан башка делечи. Ээрчи буласа анан жаназага турушун билерчи. Капарып алып анан таласка чейин барып алып анан акчаны өзүң берип койсоң эле болот барып. Аял кишилер барбайт анда. Макул. Эжем жаңы үй алгандан кийин 1 жылдан кийин ооруп калды. Азыр 5 жылдай болуп калды, баса албай калды. Субханалла. Эми баса албай жаңы үйдөн болушу мүмкүн эмес десе, мурун айтат элек, бирок азыр баягы илим жетишкен заман болуп кетти. Китептердин көпчүлүктөрүндө ошол үйдөн бир нерседен деп айтышуулар болуп калды. Туура эгер жин шайтандар болуп кеткен болсо, анда мүмкүндүр, субханалла. Менин никелүү аялым экөөбүздүн ортосу сууп, мени көрмөк турсун уккусу келбей калып атат. Мен сизге келсем кара дубар дедиңиз. Жубайыма мурда эле сезип жүр десем качып келбей атат. Мечитке барып дем салдырып сураса кара дуба сизде жок деп койду. Деп ишенбей келбей атат. Эмне кылсак болот? Эми субханалла алып келгенге аракет кылып көрүңүз. Биз негизи кыйнабайбыз адамдарды. Биз өзүбүз көргөндү билген нерсебизди айтабыз. Машалла. Анан сизди тазалап коебуз. Балким сизди көргүсү келип калат. Бир нерсе айтайынбы? Аялдардын көпчүлүктөрү азыркы мезгилде жалаң ошо соцсеттерде отурат. Кинолор, сериалдар. Ушунун баардыгы аялдар эмес, эркектер да силерде отуруп атасыңар. Мен өзүм отурбаган себебин мен кошкон жокмун өзүмдүчү. Мен өзүмдү көрүп коем, көр дейт оператор ушуну карап коюңуз, карап коем. Карабай да калман анткени бүт бар бүт калып. Mesela байкап көрсөм, бир нерсе айтайынбы? Дүйнө жүзүндө эң белгилүү болгон блогерлер алды үй бүлөсүнөн ажырашып, бирин өлтүрүп өлүп атат, байкадыңарбы? Билесиңер да турабы? Демек анын жашоосун айтып келгенде, алардын жашоосу жана роскош болгон эмес. Бирөөлөр байлардын үйүнө барып эле өзүлөрүн ошон десе окшотушкан да. Жашоосу андай эмес. Ошол биздикилер мен саясатка киргизбейм, ошол себептен айта албайм. Айтайын деген нерсе эмне экен? Бул нерселердин баардыгы тең биздин коомду бузуп атат. Анан көп аял кишилер баягы күйөөсүнүн тапканына, анын дене мүчөсүнө, өңүтүсүнө ыраазы болбой, ошол баягы кечки карап отуруп, бияктагы эталон бүт караса эле бирөө турат. Мында карап коет, тиң карап коет, окшошпойт да. Биякта картошка менен бирөө турат. Азиат тиякта караса башкача турат. Анан ошондой кылып эле анан кийин жок, жүрөгүндөгү сезимдер, баягы ии деген нерселер бар деп жоголуп атат азыр. Аял эркектерде да ошондой болуп калды. Мындай караса эле бирөө турат, мындай караса 4-5 бала дешти бирөө турат, деп койду, акча таппайчы. Тиги болсо тап деген жок да карап атат. Ушундай нерсенин себебинен азыр көп үй бүлөнүн психологиясы бузулган себебинен ажырашып атат. Кара дубанын тиешеси жок болушу мүмкүн. Адамдын өзүнүн жашоодогу бир мындай максатынын жоголгондугунан болот. Мына баарыңар божо күн жүмпөдөй чачтарга үй болуп турбайсыңар мындачы, чөмөлө калыпчы. Кээ бирлер аялларга окшоп, жаран завивка кылып анан бою ала турган болуп калыптырчы. Мунун баары эмненики? Бул телефондун ичинде көрүп алып эле ошого окшошкусу келип аткандагысы да. Намаз окусам корком, артында бирөө турганда жол салынсам кысылам. Намаз окуп эле, намаз убагында жол салыңыз. Машалла, анан чечип коюп үйдө жүрө берсеңиз болот. Анан сыртка чыкканда салынып алсаңыз болот, болду. Оңой эле. Эми бул эгер ошондой аткан болсо, сиз коркпой эле иншалла салынып кое бериңиз. Бир аз шайтан коркутат, андан дайыма таквачылык кыла берсеңиз, ордуна келип каласыз. Бир талак берилген, андан кийин 2 талак WhatsApp'тан берилген, өтөбү же өтпөйбү? Өтөт. Экөөсү талак түшүп калган. WhatsApp'тан бересизби, Twitter'den бересизби, Telegram'dan бересизби? Өзүнчө турап, койсоң өтөбү. Ал жөнлө сөйм эмес ал. Бояга жетсе болду. Сүйлөбөгүлө аны десе. Ой, дара талганды билбейсиң, талакты үйрөнүп алган каласың. Простой бар, туалетке барып жуунганды билбейсиң. Анан талакты үйрөнүп алгансыңар да. Кээ бир аялдарды карасаң, субханаллах, тырмак во, кирпик во, чач жок, лысый. Динин дысын билбейт, гусул эмне экенин билбейт. Бирок талак бер. Үйрөнүп алгандар да. Башка нерсе болбойбу?
Ошо макыр туура айтасың. Мамам ороз айында папам арнап таравих окуган кабыл болобу? Папам намаз окубайт. Машалла. Апаңан сураш келген. Андай нерсе жок го эми. Так, устаз, мен ата-энемди намаз жолуна түшүргөнгө бир кеңеш бериңиз, Аллах разы болсун. Бир кеңешим ушул, мынакей балдарга, кыздарга, сен диндарсыңар, ата-энеге диндар эмес. Дуа кыласыңар, о Алла, ата-энемдин динге жакшылык менен жеткизе көр. Экинчиси бар, бутун ушалайсыңар, массаждап бересиңер, машалла. Исламдын жакшы жактарын көрсөтөсүңөр. Бирок намаз оку деп айтпайсыңар. Только массаж кылып, подарка берип, машалла. Сен ушу көрсөт. Мусулмандар момундай болот. Ушу балам мага окшобой сон болуп калды. Эгер мага окшогондо өлмөк экен, а. Мында бир жүрөгүндө бир кырт деп нерсе пайда болсун. Ойбой. Мен алкаш болуп калсам эмне болот деп, шүгүр. Кой, ушу балам уят кылбай деп намаз окуп калат да анчы. Болду, экилен нерсе. Дуа, анан кызмат. Андан башка мен бир да балага эме кылам дайыма. Эч качан ата-энеңерге дават кылбагыла. Жаныңар отуруп Алладан корк, намаз оку, кыямат бар деген. Ол сенин акылсыздыгың бул. Ошо Алла бар экенин билсең, кыямат бар экенин билсең, тозок бейиш бар экенин билсең, анда бил, бейиш менен тозоктун эшиги алдыңда турат. Мына ошо атаң энең сенин бейишиң же тозогуң. Сыйласаң бейишке киресиң, сыйлабасаң тозокко киресиң. Аларды тозокту эмне аласың кыйкырып? Сен өзүң тозоктон сактанып ал биринчи. Мен уулум, келиним, неберелерим менен барай дедим эле, качан кабыл аласыздар деп, бул эме экен, көчөңүк экен. Так, аутизм маселеси экен. Аутисттерге ГЗП рас дегендер бар эми. Булардын маселеси жеңил деп атабыз, эми Кудай билсе 6 айдан 1 жылга чейин өтүп атабыз, Кудайса. Дем салып атабыз. Так, устаз, мен үй бүлөм дем салдарга каршы, бир жагы үй бүлөдөн бир жагы ден соолук эмне кылсам болот? Машалла, сиз эгерде алар каршы болсо, сиз биздин YouTube'да каналды карасаңыз, ошол жерде кантип дем салуу керек экени бар. Ошону үйрөнүп алып, үйдөн өзүңүзгө дем сала бериңиз. Болду. Негизинде монтип биз отурбашыбыз керек болчу негизиндечи. Чын-чынына келгендечи. Таң көргөндө баарыбыз ыймандуу дин жолунда болгонубузда, анда баардыгыбыз эмне кылмакпыз? Өзүбүзгө өзүбүз дем салмакпыз. Биздин бирок коом, эл журтубуз баардыгы динден алыс болгон себебинен, бул биз айтып аткан кара дуа, көз түйүү, жин шайтандардын белгисин билбеген себебинен биз кыйналганыбыздан айыл жок, бизге окшогон молдолордун алдында отуруп атасыңар. Мен оюмда бир нермем бар. Кудай буйрса балким жакынкы бир 3-4 жылда биздин элибиздин баардыгы ушу караңгылыктан чыкса, иншалла бир нече убакыттын ичинде ар бир киши, могу келечектен үмүтүм бар да, анткени мисалы алса булар уже Куран жатташты, динди үйрөнүп атышат, машалла. Булар кийин өзүлөрүнүн өзү Кудай буйрса дем салып турган болот. Биз эми азыр просто жардамчыбыз да. Мына көпүрө сынып калыптыр. Бияна канатный дорога сала коюп атабыз дагы. Көпүрө салынганга чейинчи акыры бирден өткөзүп атабыз шууртуп. Тиги өйүскө өткөзүп коебуз, эми дальше жашап кетип атабыз. Ушундай нерсе. Так, устаз, эркек балалуу болуш үчүн кандай амал кылыш керек? Кандай дуа кылыш керек? Алладан кантип сураш керек? Эркек балалуу болот экен деп, курсагына бир нерсе жазып коет дейт устаз, ушундай бериңизчи. Анан бир жумуртка окуп коет экен, ошону окуп бериңизчи. Анан эркек бала болуш үчүн мындай кылып коюш керек болот экен, аял мындай жатыш керек экен, эркек мынтип жатыш керек экен деген нерсенин баардыгы калп. Вот чип-чистый калп. Таппа-таза калп. Кандай таза калп экен? Мына кристально чистый калп да. Андайга ишенбегиле. Алла айтат Куранда, биз кааласак кыз беребиз. Кааласак эркек беребиз. Кааласак экөөнү беребиз, экөөнү тең беребиз, кааласак бербей коебуз дейт. Бул Кудайдын иши. Кыз берип атабы, альхамда шүкүр. Эркек берип атабы, альхамда шүкүр. Шүкүр айтканга иншалла Аллах берет. Ошон үчүн мындай Куранда сөзсүз эркек балалуу болла деген жер жок. Хадисте де сөзсүз эркек балалуу болла деген нерсе жок. Тескерисинче кыз балага вада кылынган. Билесиз ушуну? Кыз балага вада кылынган. Кыз 3 кызды тарбияласаң бейиш деген.
Qara, kız kişi beyiştin eşiği, tozoktun eşigin tozu bolat eкен monday. Толугу менен. Men көчө сабакта айтып берме. 70 жылдык эң күлүп ат менен 70 жыл чаап өткөндө тозоктун эшиги ушундай узак экен. Ошонун оозун кыз басат дейт. Kız ya Allah ben atelemdi tozokka girgizbe деп kız сурайт экен. Demek maşallah kızdın kadırı uşul şeriatımızda kızdın kadırı öydürük erkekке karaganda. Misalı kayсы bir mamlekette aytты, жалаң erkekleri төрөлүш керек деп атып, ошол күндөрүн, түндөрүн эсептеп отурушуп, анан жалаң erkekler өйдүргөн болуп калыптыр дагы. Анан кыздар жок калган экен. Kız azayıp ketкен экен. Akında жалаң erkekler bir-birine үйлөнүп баштаптыр. Бул дүйнөнүн өзүнүн bir мындай айтканда балансы бар. Allah kalasa kızlar berет, kalasa erkekler berет. Allah koygan balans da bu. Allah eseptep çöttep koygan özü. Kur'an'da aytıp Allah Teala asman menen жердин aylanışında күн менен түн алмашысында силер үчүн үлгү бар дейт. Бул дүйнөдө эч нерсе жөн эле боло бербейт. Бүт нерсенин баардыгы тең Алла каалаган деңгээлде өзүнүн бир мыйзамы бар. Ошол мыйзамда сен балалуу болушуң, балалуу болбошуң, сенин азайышы, адамдын көбөйүшү, ырыскынын бүт баарын Алла ченеп турат. Ченеп бычып турат. Бычылып турган нерсеге кол салам деп күнөөкөр болуп албагыла. Ушундай. Allah'ım razı olsun. Kalan bari inşallah nasip olsa telefondan ulan özüm okup durup cevap verip koyarım. Genelirek kılıp koyup yatar bir tiyahtan olsa kıska nuska cevap verip koyarız inşallah. Amin. Subhaneke Muhammed şan tastagfirullah bilek. Allah'ım bazı iman hidayet ver. Evini jarık kılıyana o şeyle vaazını sadık amal ve tevfik ver. Ya Allah ümmetin başını biriktir ya Allah. Ümmetin başını balanı özgürlüğünü muhterem sal ya Allah. O ceretkan o şeyle duran ağır bir şifa hidayet ver. Übül özgür aman esen kayıt var. O tevfik mümkün ver. Amin.